Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын спорт базаларында 2014-жылкы универсиада мелдеши уланууда. Март айынын башында старт алган таймаш аяктап калды. Мелдештин уюштуруучусу болгон Жаштык республикалык борборунда кыргыз күрөш боюнча таймаштар жүрүүдө. Экинчи лиганын өкүлдөрү килем үстүндө акырек тирештирип жатат дейт Мелдештин баш калысы Ниязбек Курманкулов. Bir gün кечке таймашкан балбандардын ичинен Ишеналы Арабаев атындагы университеттин курама жааты жеңишти ийилип кеткен. Экинчи орунга Ош шаарынын университети чыкса, жеңүүчү 3 жылдыкты Ички иштер академиясынын балбандары толуктады. 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин эл аралык күнү. Биздин өлкөдө бул күндү майрам катары белгилейт. Буга байланыштуу мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги 4 апрель күнү Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда салтанаттуу иш-чара өткөрөт. Ага мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин милдетин аткаруучу Бардинова Нуржан Арзыгуловна, өлкө президентинин аппаратынын жетекчисинин орун басары Исраилов Дүйшөн Исмаилович жана башка атка минерлер катышат. Иш-чаранын алкагында мыкты машыктыруучулар, дене тарбия жана спорттун отличниктери менен кыргыз спортунун ардагерлери сыйланат. 4 апрель күнү Бишкек шаарында Азиянын олимпиадалык чуркоо күнү аталыштагы иш-чара өтөт. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, чуркоого Бишкек шаарынын орто мектептеринин командалары катышмакчы. 1999-2000 жылы туулган жаш спортчулар 500 метр аралыкка жарышат. Өтө турган 8 старттын 4-өө уландар арасында болсо, 4-өө кыздар ортосунда жүрөт. Бардык катышуучуларга сертификаттар жана сувенирлер тапшырылса, жеңүүчүлөргө диплом жана баалуу белектер каралган. Иш-чарага улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов мырзанын жана Түштүк Кореяда өтө турган Азия оюндарынын уюштуруу комитетинин жетекчиси катышуусу күтүлүүдө. Берүү мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында даярдалды.